ақсақал қатары, оқымыштау қатары айтқым келеді. Ошол институт травматология ортопедия менен Министерство здравоохранения ортасындағы чатақ штор емес болар деп ойлаймын. Себеп дегенде медицинада ел адамдары, елге иштеген адамдардың арасында мындай сөз болбош керек эле. Эми болуп кетти. Муну эми жакшынакай ынтымакта келишимди пайда кылып чечишибиз керек. Чечилет Кудай кааласа. Бул институтту өз убагында мен приказы менен түзгөнбүз. Бул институт өз убагында бүгүнгү чейин чоң иш жасап келди. Бирок азыркы мезгилдин талабы болуп атса керек. Мизраптын чечими чыгыптыр. Ушул тез жардам ооруканасы кыламын деп жатканы деле туура. Себеп дегенде азыр эл көбөйүп атат, мегаполис болуп атабыз, травматизм көбөйүп атат, ушул кырсыктар көп болот. Ошон үчүн тез жардам ооруканасы эле болгону туура эле го. Бирок ошол эле убакта институт травматология и ортопедия кала бериш керек. Мына мисалы үчүн көп университеттерде, көп мекемелерде ичинде институт бар. КГНУ университетинде дейлик, канча бир институт бар. Арабаев университетте институт бар. Тиги БГУда көп жерлерде ичинде университет болуп туруп көп институттар бар. Ошон үчүн эгерде тез жардам ооруканасы болсо дагы, ошол оорукананын ичинде институт, илимий изилдөө институт травматология ортопедия болуш керек. Бул өз ишин аткара берет. Жанагындай тез жардам оорукана болсо, бүтүн шаардагы, можда өлкөдөгү болгон чукул оорулар келип өз убагында эки жакка бөлүнүп кеткенге шарт түзүлөт эле. Анан эми менин оюм боюнча ошол институт болгон болсо, директор ордуна кала берет, оорукананын главачы болуп дагы иштей берет башка бирөө. Ошон үчүн мен оюм боюнча эми окумуштуу Сабыр Атисбекович өз убагында мына канча иштерди кылды, уул окумуштуу, ал эми анын кызматында баалашыбыз керек. Ошол убакта мына мекемебиз, Министерство здравоохранения деп коелук, саламат сактоо министри чечим чыгарыптыр. Аны дагы ойлоштуруп көрүш керек. Ошон үчүн бул чатак жакшынакай бир чечимге келет. Бул менен кала бербейт. Ошон үчүн мен ойлоймун, министерствого чогулуп, улуу адамдар чогулуп, Сабырбекти чакырып, жакшынакай бир өзүбүзчө келишибиз керек, келишимди жасашыбыз керек. Ошон үчүн бул убакыттын талабы болуп турат экен. Министерствонун, ведомствонун чечими дагы анча-мынча ойлоштуруп көрүшүбүз керек. Ошол убакта эле дагы айтып кетейин, институт травматология ортопедия калып өзүн уланта бериш керек. Бул ат өзгөргөндөн эч качан зат өзгөрбөйт. Ат өзгөрсүн, бирок иши мурдагыдай кала берет. Илимий изилдөө жактары жүрө берет. Жардам ооруларга жардам бериле берет. Эч качан менин оюмча иш токтобойт. Ана бүгүн эле кечээ эле ушундай сөздөр болуп атты. Өз ишин аткара берди мурдагыдай. Келечекте дагы ошо иш аткарыла берет деп мен ойлоймун. Бул сөз, бул өсүүнүн бир белгисидир бул дагы. Бул сөздөр дагы, бул талаптар дагы келечекте бир өсүүгө, өзгөрүшкө алып келет. Бул жакшы пайданы алып келет деп мен. Жакшылыкка биз бурушубуз керек иштердин бардыгына. Эми бул сөздөрдөн бир гана элге гана кыйын болот. Өз убагында мына 2-3 күндөн бери ушундай сөз болуп атат. 2 күндөн бери элдер өз убагында жардам албай калып атат. Бул улана берсе мына шатактарыбыз дагы элдерге эле пайдасы тийбестен залал тийип калышы мүмкүн. Ошон үчүн тез арада ичинде муну жакшылыкка чечилет бул. Ооруканада болсун, институтта болсун деп менин өзүмдүн оюм ушундай. Элге таасирин тийгизет. Себеп дегенде дарыгерлер дагы аларды болуп калып атат. Же болбосо ишин жакшы аткарбай атат. Бирок дарыгерлердин бардыгы ордунда кала бериш керек, өз ишин аткара бериш керек, мурдагы жасаган иштерине уланта бериш керек.